Эң оолу мага жана кыргыз делегациясынын мүчөлөрүнө көрсөтүлгөн меймандос жана чылуу кабыл алгандыгы үчүн Венгриянын президенти Каталин Новогайымга боордош Венгер элине терең ыраазычылык билдирем. Бүгүн биз Каталин Новогайым менен Кыргыз Республикасы менен Венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол койдук. Венгрия менен стратегиялык өнөктөштүктү түзгөн Европа биримдигинин биринчи өлкөсү, биз муну жогору баалайбыз. Кызматташуу жылдар ичинде биз олуттуу жана менимче абдан жемиштүү жолдорду басып өттүк.